Кандайсыздар урматтуу видео көрүүчүлөр жана менин шакирттерим, аман эсен жүрөсүздарбы? Кайрадан эфирге чыкканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе жумушчудан жеке ишкерге кантип айланса болуу боюнча экинчи сабак баштайлы. Анализ жүргүзүү. Ар бир бизнес жасап атасызбы же болбосо бизнес баштайын деп атасызбы, эң биринчи анализден башталат да. Ошондой эле мисалы үчүн бир адам бир кандайдыр бир оорусу пайда болсо, доктурга барганда доктур анализ жасайт да. Анализ кылмайынча эч кандай бизнести баштабаш керек. Анан бизнесиңиз өспөй атса дагы сөзсүз анализ жасашыңыз керек. Эгер анализди туура жасасаңыз, анда ошону мойнуңузга кабыл алып, анан уже кемчиликтерди оңдоп баштайсыз да. Эгерде туура анализ, диагноз койбосо, анда лечение бесполезно болуп калат да. Ошондуктан анализди туура жасоо. Эгерде сиз киреше көрөм десеңиз, анда сөзсүз түрдө 5 кадамдан сиз атта өтө албайсыз да. Ар бир ишкананын өнүгүүсү 5 көрсөтмөгө көз каранды болот. Бул сапат, качество, цена, баасы, сервис, тейлөө и скорость обслуживания, ылдамдуулук, анан место расположения, сиздин ишканаңыздын жайгашкан жери. Эгерде ушул 5 көрсөтмөңүз өз талабына жооп бере албаса, анда бизнес өнүкпөйт да. Мына мисал үчүн качество, товар сатасызбы же болбосо бир услуга көрсөтөсүзбү, сөзсүз түрдө сапаттуу болуш керек. Ушул сапат биринчи орунда турат да. Эгерде мисал үчүн сиз барып, мисал үчүн эң простой эле колбаса сатып алсаңыз, эгер колбасанын сапаты начар болсо, анда сиз аны сатып албайсыз да. Мисал үчүн сиз магазинге киресиз да, жок дегенде колбасанын 10 компания сатып атат да. Ошонун ичинен мисал үчүн сиз сапатына карасаңыз, анда сөзсүз түрдө Риха же болбосо Тойбосту тандап аласыз да. Эмнеге дегенде сиз уверенсиз 80-85% эт, натуральный эттен турат да. А эгерде башка колбасаларды алсаңыз, анын 50% жана соевое мясо деп коет, соядан турат да. Ошон үчүн баасы арзан болот. Ошондуктан эгерде сиз сапатка карасаңыз, анда сапаттуурагын аласыз. Эгер сиз баасына карасаңыз, анын сапатына жараша болот да. Ошол эле соевый колбасалар бир аз арзаныраак болот. Эгер сиз арзаныраак боло берет десеңиз, анда сиз сапатка көп деле карабайсыз да. Анан тейлөө жагын карайсыз. Ошол колбасаны сатып аткан адам кантип тейлеп берип атат? Бат-баттан таразага тартып, упаковкага сала калып берип атабы? Же болбосо сиз гастрономияда туруп, где-то 5-10 мүнөт күтүп атасызбы? Ошого карайсыз да. Же болбосо ала турган магазинде соодагер системиндай жакшы тейлебей, бир корс мамиле жасаса, анда сиз ал магазинге кирип, жанагы колбасаны сатып албайсыз. Анан ылдамдуулук. Канча ылдамдуулукта сизди обслуживать этет, ошого да карайсыз. И жайгашкан жери. Ошол колбасаны алган жер сизге ыңгайлуубу же болбосо алыс жайгашканбы, же болбосо ал магазинге жетиш үчүн толтура баткактарды басып, анан жетиш керекпи? Ошого да карайсыз да. Ошентип 5 көрсөтмө жогору деңгээлде болсо, анда сиз ошол жака барасыз. Ошондой эле сиздин ишканаңыз ушул 5 көрсөтмөгө көз каранды болот. Мисал үчүн сиз швейный цех иштетесиз да. Ошонун сапаты, мисал үчүн сиз тиккен кийимдердин сапаты кандай? Балким жакшы, балким начар, балким орточо. Сиздин конкуренттериңиз кандай? Сапатын балким сиздин конкуренттер жакшыраак, жогору көрсөтөт. Ошондуктан сиздин кардарыңыз сиздин конкурентиңизди тандап алат да. Баасы жагынан кандай? Ошол төлөгөн акчасына жарашабы? Арзаныраакпы же кымбатыраакпы? Жана конкуренттердин баасы канча болуп атат? Сиз койгон баадан кымбатыраакпы же арзаныраакпы? Тейлөө, сервис. Сиз канчалык деңгээлде жакшы ошол кардарларыңызды тейлеп бересиз? Сиз жакшы мамиле кылып, жакшы санап, жакшы сүйлөшөсүзбү же болбосо сиз кардарыңызды угуп укпай эле жок моундай болот деп өзүңүздүкүнө тура бересизби? Кандай ылдамдуулук менен сиз тейлейсиз?
алдын заказын кармап тура бересизби, эртең болот, анан болот дей бересизби, же болбосо мына бир жумадан кийин бүтөт дегенден кийин бир жуманын ичинде бүтүрүп бересизби? Кандай ылдамдуулукта сиз тейлеп атасыздар? Сиздин швейный цехиңиз туура жерде, оңой жерде расположен болуп турабы, же болбосо клиенттин машинасы кире албайбы? Ошол жүктөп кеткенде аябай кыйналабы же оңой жүктөп кетеби? Ошол жагын жакшылап ойлонуп көрүңүз. Мисал үчүн сиздер СТО ачам деп атасыздар да. Ошо СТО ачканда канчалык деңгээлде өзүңүздүн жумушуңузду сапаттуу жасап бересиз? Ошол келген кардар ремонт кылганда мындай сапаттуу жасап кетеби, жок дегенде бир жыл жүрө алабы же 2 айга жетпей эле бузулабы жанагы оңдогон жер? Баасы кандай болот? Конкуренттер менен бирге болобу, же бир аз кымбатыраак болобу, же бир аз арзаныраак болобу? Анан тейлөө, сиз ошол машинаны оңдотом деген адам менен кандай мамиле түзөсүз? Ылдамдуулук, мисал үчүн 2-3 күндө бүтөт десе 2-3 күндө бүтөбү, же болбосо бир айлап жүрүп аласызбы? Мисал үчүн мен Мерседес менен авария болдум дебедим белем. Ошондо мен СТО алып келип, ал айтканда 2 жуманын ичинде бүтөт деген. Бирок машина 2 айдын ичинде эптеп бүттү, ито мен постоянно чалып атып бүтүргөм. Ошондон кийин ал жака барбай калган да. Жайгашкан жери ошо клиентке ыңгайлуу жерде жайгашабы, же болбосо абдан мындай ыңгайсыз жерге курасызбы ошол СТОну? Ошон үчүн ушул 5 нерсени сиз жакшылап ойлонушуңуз керек. Конкуренттерди анализ кылыңыз да, алар сапаты, баасы, тейлөө, ылдамдуулук, жайгашкан жери кандай. Мисал үчүн дүйнөдө эң мындай бай компаниялар, өнүккөн компаниялар бар да, ошолорду эгерде анализ кылып көрсөңүздөр, ушул 5 көрсөтмөгө жогорку деңгээлде жооп берет да. Мисал үчүн недавно KFC-ге кирип 12 ножек с собой дедим да. Ошондо мен бир дагы мүнөт күткөн жокмун. 1 мүнөткө жетпей мен заказымды даяр кылып забирайте деп тейледи да. Ошон үчүн бул скорость обслуживания, качество этих курочек, вкус этих курочек, цена этих курочек настолько соответствует своему продукту, что сен кайра-кайра, если выбор болсо, KFC-ге киресиң да. Ошон үчүн KFC бул аябай бай компаниялардын бири да. Ошондой эле Макдональдстын жайгашкан жери аябай жакшы, ыңгайлуу да клиенттерге. Мисал үчүн Москвадан метродон чыксаң эле Макдональдсты көрөсүң да. Ошон үчүн дүйнөдө эң ыңгайлуу имараттар менен Макдональдс биринчи орунда турат экен. Ошону эске тутуп коюңуз. Эгерде биздин местный Кыргызстандын компанияларын карасак, мисал үчүн сотовый оператор, Вода Легенда, Глобус гипермаркет ушулар аябай тез өнүгүп биринчи орунда турат да. Анткени ону карасаңыз аябай сапаттуу связь болот да, эч качан глюктар болбойт, единица салсаң дароо түшөт, операторго чалсаң дароо жооп берет. Иши өтө жакшы, сапаттуу да. Ошондой эле Су Легенда, любой магазин, гипермаркетке кирсеңиз өзүнүн холодильниктери бар. Ошондой Вода Легенда ыңгайлуу жерде дайым муз дагы бар, мындай муз дагы эмеси дагы бар да. Анан гипермаркет Глобус, конечно, булардын дагы абдан ассортименти көп, анан мындай баасы дагы кымбат эмес. Ошон үчүн Глобус аябай бат өнүгүп кетти да. Анда эмесе сиз эгерде өнүгөм, бир ишкана ачам же болбосо ишканам өссүн десеңиз, өзүңүздү анализ жүргүзүшүңүз керек. Же болбосо конкуренттерди анализ кылышыңар керек да. Сиздин конкуренттериңиз качество жагында канча упай бересиз, баасы жагынан канча упай бересиз, тейлөө жагынан канча упай бересиз, 1ден 10го чейин. Ылдамдуулуктан канча упай бересиз, жайгашкан жери менен канча упай бересиз. Ошентип конкуренттерге упай берип чыгып, өзүңүзгө да упай бериңиз да. Мен кайсы жагынан жең алам? Сапат жагынан балким 10 упай бере алам, бирок баасы жагынан 7 упай берем. Тейлөө жагынан мисал үчүн 10 упай берем, бирок ылдамдуулук жагынан 5 упай берем. Жайгашкан жеринен балким 6 упай берем. Ошентип сизге үй тапшырма, анализ жасап,
биринчи конкуренттүү анализ жасап отчет жөнөтүңүз, анан өзүңүздүн ишканаңызды анализ жасап мага жөнөтүңүз. Кудай буйруса, кийинки сабакка чейин сак саламатта болуңуздар. Бирок бул тапшырмага отчет жөнөтмөйүнчө башка сабакты баштабайбыз. Анткени ар бир сабак бири-бирине байланып турат да. Кудай буйруса, отчетту күтөм. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.